Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, куш убакыт күнүңүздөр менен кайрадан сиздер менен кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубуздун 13-чү чыгарылышынан жолугушуп отурабыз. Сиздер жакшы көргөн, баалаган, барктаган акыныңыздар мына Элмира Төлөкова кайрадан жолугушууга, студияга келди. Элмира, кош келдиңиз. Элмираны дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу, доцент, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү. Өткөндө убада кылганбыз. Торгой деген бул китепке ошол ырда кирген. Мына жаратылыш менен байланышкан, жан жаныбарлар менен байланышкан дагы бир топ ырлары бар. Убада кылгандай, мына бүгүн ушул торгой жөнүндө, торгой ыры жөнүндө азыр бизге кеп кылып берет. Саламатсыздарбы? Бүгүн болсо торгой ырынын жаралыш тарыхына кайрыла турган болуп калдым. Бул торгой ырынын жаралышына жашаган чөйрө эле себепкер болот экен да. Мен бул торгой ырын жазган убакта ушул шаардын четиндеги көк жар жаңы конушунда жашачумун да. Анан ал жерде үйүбүздүн жанында ээн талаа бар эле. Ал убакта азыркыдай кабаттуу үйлөр курула элек болчу. Ээн талаага куштар да көп келчү да. Анан ошондо мен торгойду издечи элем да асмандан. Билесиз да, торгой деген бийик чыгат дагынан кичинекей чекиттей болуп бир жерде туруп алып эле сайрай берет, үн угула берет. Анан мен чыгып кайсы жерде болду экен деп анан издеп атып, анан ошол чекитти тапчумун да. Анан үнү аябай жагымдуу болчу эле. Анан бир күнү ушул ээргүү берди окшойт, бирок качан ээргүү бергенин өзүм деле билбейм. Көк жардан чыгып автобуска түшүп, ал убакта Славян университетинде иштечимин. Анан Славян университетине баратсам эле ээргүү келип эле ушул ыр келип калды да, торгой ыры келип калды. 3-4 сап ыр келди, анан унутпай кайталап жүрүп отурдум. Кийин ишке бардым, ошол сапты жазып койдум, анан жүрүп отуруп 6 куплет ырга айланган да. Ошентип жаралып калган бул. Ошо табияттын таасиринен десем болот. Көк жардагы торгойдун таасири. Кийин торгойдун ырын көп уктум сайраганын. Бирок мунун жаралышына ушул себепкер болду. Ошол торгой ырыңызды дагы жана жолугушууларга барганда мен укчу экенмин. Бирок чын эле мурунку чыгарылыштарда да айтып кетпедикпи, автору жок эле окуй бергенчи. Анан бул китептин бет ачарында дагы ушул сиздин ырыңыз экенин билдим да. Анан ошон үчүн жана бекеринен биз, урматтуу көрүүчүлөр, бекеринен ушул ар бир ырдын тарых таржымалына бекеринен токтолуп аткан жокпуз. Себеби сиздер эгерде жактырып, кайсы бир иш-чарага пайдалана турган болсоңуздар, ошол авторун кошо, ким чыгарган бул ырга обонду, обондун жаратуучуларын дагы кошо айтып жүрсөңүздөр деген ой менен мына бүгүнкү ушул көрсөтүүлөрдүн циклын даярдап атпайбызбы? Буга эки автор обон чыгарып, эки обончу. Эки обон чыгып калышынын себеби мындай. Мен 2016-жылдары Анарбек деген Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуган студентим келип калды. Эже, сиздин бир ырыңызга обон чыгарайын дедим эле, деп, ырдайын дедим эле деп келип калды. Анан кайсы ырга обон чыгарасың деп, анан ушул көрсөтүп көрдүм мен. Торгой ыры дегенди жактырып ал. Анан өзүнүн курсташ болобу билбейм. Ошол Манас университетинин магистратурасын бүткөн Жакшылык Ынтымак уулу деген студентке бериптер. Анан кийин Анарбек келип эле айтты, мен Жакшылыкка жолуккан жокмун. Анарбек келип, Жакшылык аябай жакшы обон чыгарды эже. Мен ошол ырды ырдап чыгам деди. Анан жакса, эми обон чыгарса, анда ырдасаңар ырдагыла десем, мага WhatsApp аркылуу Жакшылык чыгарган обонду жөнөтүп койду. Ошону менен мен аны сактап койгом. Камчыбек Пукалаев агайга жагып калыптыр. Ал өспүрүм балдардын ырлары жок болуп атат азыр учурда. Өспүрүм балдар сүйүү жөнүндө ырларды ырдап атышпайбы, үнү жакшы балдар, айласы кеткенде. Буларга дагы ыр керек экен да көрсө. Анан Камчыбек агай буну өспүрүм балдар ырдагыдай кылып обон жаздым деп, анан китептин бет ачарында кыргыз эл артисти Камчыбек Пукалаевдин обону менен ырдалып чыкты. Муну аткарган Мукаш Абдыраев атындагы Республикалык Атайын музыкалык орто мектеп интернатынын окуучусу Касиет Токтосунова.
аткарды. Бул ырдагы эми которулду да. Орус тилине которгон Жылдыз Акаева жана Анна Бичевина, ал эми англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова. Ал эми сүрөтүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбөбү Бадакшанова. Анда эмесе көңүлүңүздөр тууралуу. Торгой ыры номер 86 орто мектебинин окуучулары Турдызакова Акылай, Мейманалиев Элхан жана Урматбеков Умар кыргыз, орус, англис тилдеринде көркөм окуп беришет. Торгой ыры жашоонун жашыл жаздын жарчысы, суу сап турган өмүргө кубанычтын тамчысы, ырдай таттуу турмушту дирилдетип канатын ээлеп алып боз торгой. Асман жердин арасын, көктөм жаздын көркөмүн, жамгыр төгө өткөнүн, тоо таянып чыккан көн, жашоого өмүр сепкенин. Песня жаворонка. Жаворонок летает как прежде. Он приносит весну на полях. Вместе с весной к нам приходит надежда. С ней растают и жизнь, и земля. Радостно песни поют и порхают. Он воспевает весну и простор. Дождик, что землю водой орощает. Солнце, что тихо встает из-за гор. В горы лучи посылают и в поле. И расцветают в ответ им цветы. Ночь воспевает певец по неволе. Звезды, луну, полный мир красоты. Пение его голосистом мы слышим. Песня акынов, что живы в веках. В них говорится, как степь тихо дышит. Также поет о лесах и горах. Песни его и о реках ревущих. Песня о тонких седых тополях. Жаворонок среди птичек живущих первый приводит весну на полях. Эми ошолордун англисче котормосун айтып берейин. The song of a lark. The song of the lark is believed to herald the coming of spring, a bringer of joy to all. It renews people's interest in life as it sings of life's sweetness, incessantly flapping its wings. Its song can be well heard, floating from earth to the sky. It sings about the beauty of May and how after the driving rain, the sunrise behind the mountains marks a new beginning in life. The sound of this small songbird is the voice of spring. All of our hopes and joy are imparted by the lark. Дал ушул ырга Камчыбек Букалаев агайыбыз оон жазган Торгой ыры жаңырсын анда. Мукаш Абдыраев атындагы республикалык атайын музыкалык орто мектеп интернатынын окуучусу Касиет Токтосунова сиздер үчүн аткарып берет. Торгой ыры жашоонун жашыл жаздын жарчысы, суусап турган өмүргө кубанычтын тамчысы, ырдай таттуу турмушту дирилдетип канатын элеп алып боз торгой, асман жердин арасын, ырдай таттуу турмушту дирилдетип канатын элеп алып боз торгой, асман жердин арасын. Көктөм жаздын көркөмүн, жамгыр төгү өткөнүн, тоо таянып чыккан күн, жашоого өмүр сепкенин, ачылганын гүлдөрдүн, бейпилдеген күндөрдүн, көдөй кара болсо да сулуулугун түндөрдүн, ачылганын гүлдөрдүн, бейпилдеген күндөрдүн, көдөй кара болсо да сулуулугун түндөрдүн.
муну көрүп аткан, долбоорду көрүп аткандардын баары ушу батасын берип, ушул кызыбыздын чыгармачылыгы өркүндөп өсүп, мындан ары дагы ошол кыйырда жүргөн кыргыз балдарыбыз үчүн дагы керемет ырларды жарата берсин деген аруу тилектерин айтып, мага да Чоң чалып рахмат. айтып атышат. Андыктан сиздин чыгармачылыгыңызга Айткандары келсин. өркүндөй берсин, Кудай буйрсачы. Айтканыңыз келсин. Анан сиз менен албетте коштошпойбуз. Кийинкиде да келип бересиз деген чоң үмүт бар. Ай балапан деген ырыңызды кийинки кездешүүдө айтып бересиз деген ой бар. Макул. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.